Жигиттер, ассаламу алейкум. Бүгін ушундай болгон бир корого келдик эле. Бактыбек аба мени күтүп алды. Бактыбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысызбы? Эсолтар жакшыбы? Ушуну кармап аласың, Эми бул өзүңүздү тааныштырып кетиңиз эми. Кайсы жерде турабыз, адрес? Мен ат башынын Казыбек айылында турам. Атым Бактыбек. Бактыгул Бактыбек. Бактыбек аба, эми сарайдан айтып кетиңиз эми. Сарайда айтсам, быйыл жаңы бүтүп, жаңы ишке киргизип атам. Усуну 21-40, туурасы 16-мыш. Анан анча-мынча мүчүлүштөрү бар. Дымахот керек болуп атат. Ошол дымахотун өлгүрбөй калдык, буюрса. Эки эшик, биякта? Биякта эки эшик. Бул бирөө жылкын алып чыкканга, бирөөнө тиги тойду салганга. Биякта коду кыгы чыгат, Кыгы нар жакта чыгат. Дагы отдельно код бар. Тигене, тети башында. Нар жакта. Те башында. Биякында. Ошо башында бар. Биякта эң кызыктуусу мына араба өтө кызыктуу болуп тур биякта. Муну көрсөтүп коюңбу, самосвал арабаны. Мына бул самосвал араба, муну өзүм жасагам кол менен. Ушундай болгон самосвал экен. Муну бизде мындай да. Бизде эмес эми, көбүндө ушундай. Могу ошо варит этилген бияка, мону арабаны аңтарып, сүйрөп, онун баарын талкалап, бирдемсе кылып өзүбүз бокко булганып, бирдемсе кылып төгөбүз да. Ооба да, биз болсо чыгармачылык кылып өзүбүз жасап алдык, буюрса. Жакшы экен да, басаңыз аңтарылат экен да. Самосвал. Былтыр да бир сарай салгам. Ал ишке ашкан, буюрса жакшы. Условиясы бар, ичинде суусу бар. Биякта азыр уй байлап атам. Дымахоттору бар, терезелер болсо бияк жооп берет, стандартка жооп берет. Бул жаңы сарайды көрсөтөт. Бул эми жаңы сарайга кирели. Жаңы сарайга кирсек, условиясы бар теңеде буюрса болду. Анан ошо дымахотун Кудай буюрса жастын алды менен бүтүрөбүз. Мал болсо кирип атат. Биякта азыр ошо дыма неме вытяжка да эми, аба чыкканга ошол. Аба терде атат экен да, могу да, суу тамып калды. Асыр терде атат, суу тамып атат кичине. Мал болсо срочно эле кирип калды. Буюрса жакшы. Иш жүрүп атат. Кудайга шүгүр. Эми жакшы эле. Жылкыга расчет алынган да өзү, башында. Биягына жылкыга расчет алган, биягына уйга расчет алган. Уйга расчет алынган. Эми ошо жылкынын размерин айтып кетиңиз эми. Пол жыгачтан эмне? Пол эми буюрса бияга теңине чейин жыгач болгон, үлгүрбөй калдык. Буюрса биягында полдойбуз. Пол болот бүт. Полдоп жасайбыз мунун баарын. Сийдиги кандай болду ошо? Эң главный проблема сийдиги биякта. Эмне болду сийдиги? Неме менен богу менен чыгабы жакандай? Богу менен чыгат, эме бар, септик бар. Мынакей септигим турат. Сийдиги агып чыгабы жакандай? Сийдиги агып чыгат. Сийдиги агып чыгат. Мына люкка чөт. Люкка чөт бияка. Бияка кетет. Жакшы экен. Жакшы экен. Сийдиги кетет. Бар теңеле жакшы, буюрса. Богун эле арабада алып чыгабы. Богун эле тиги тачка менен сүйрөп чыгып таш төгүп коебуз. Аны дагы бокту да жөн кетирбейбиз. Ал да биогомус жасайбыз аны. Биогомус жасалат. Ал да удобрение болот, алды талаага кетет. Талаага удобрение болуп чачылат. Бул жылкы турган жер канча болуп калды размери ошол? Жылкы турган жеринин ортосу 95 сантиметрден кылдым. Аралыгы. Ар бир жылкынын аралыгы 95 сантиметрден. Наркы узундугу? Узундугу 180. 180 болду. 180 болду. Артында эмесе кеңири экен мен көрүп турам, Арты кеңири. Нар жагында бог алып араба сүйрөп жүргөн жер. Араба сүйрөйсүң, нар жагында арыгы бар, сийдиги кетет. Бар тең. Кенен. Потолок монтип жылытылган. Потолок болсо жылытылган. Пенопласт менен өтүлгөн. Кудай буюрса. Баары турбадан жасалган. Бүт турбадан жасалган. Бар тең. Акыр. Буюрса. Акырдын размерин айтып кетиңиз, бул 15. Акырдын турасы 15, бийиктиги 90, ичи 65-70. Ошо жылкы турган жактан, сырт жактан. Жылкы турган жак 70. Мына акырдын ичи өзү глубинасы канча болуп калат? Глубинасы
50, 50. 50, turası 50. Бул жагда 50. 50. Эми ушундай сарай жасалыптыр. Размерлерин айтып кеттиңиz. Эми ушул сарайдын эмне материалын өзүңүздөн чыкты, эмне Бұл материалдың барын тең стенасы өсмен чыкты, калганын цементи, фундаменти бүт болгонун сатып алдым. Материалдың барын болгонун сатып алдым. Эми Шипері, старопиласы, турбасынан бери старопиларды бүт сатып алдым. Эми могу строительный немелер, кызматтар кандай болду? Баары уста нанимать кылдыңарбы, строитель нанимать кылдыңарбы, же өзүңөр да жасаган иштер барбы? Жок, мен өсүм жасагандардан эшиктердин барын тең өсүм жасадым. Терезелерди болсо сатып алдым. Терезелер бар аква. Бүт. Терезе аква, мен үйгө аква кое албай атам. Эми аба, эми. Мына эшикти өзүңүз жасадыңыз. Бул дуаллы эмнеден сокмабы бул? Жок, кирпич. Чийки кирпичтен. Чийки кирпичтен жасалды. Буну деле ошо строительдер кылды да? Ооба. Эми ошондо ушул жерге кеткен акчанын эсеби барбы? Канча акча кетти ушул сарайга? Бир 600 миң кетти. 600 миң кетип калды, 600 миң кетти. Азыр ушул немеге келгенге чейин, Ушуга чейинкисине 60 миң кетти. 60 миң кетти мына. Өзүңүз жасадыңыз только эшик. Өзүм жасадым эшиктерди. Яка тополон башталды. 600 миңге жакын кетти. 600 миң кетти точно. 600 миң эле кетти, жакын эмес. Эми бул жерде мен көрүп турам, суу кароо системасы пока бүтө эле экен. Суу кароо системасы бүтө эле. Суу кароо системасы буюрса бачок орнолот. Чоң бачок орнолот, 1,5 тонналык бачок орнолот. Ошол суу куюлуп, ошондон буюрса беремин. Ичинен болот, бүйт. Ошондо бияка поилкалар жасайсыңар, жагандай болуп калды. Жок, буякта яка акыр кетет. Дөңгөлөктүү акыр кетет. Ашту. Анан акыр кетет, аны сүйрөп сугарып турганга. Ал ошо акырсызда пол деле болобу? Акырдын ичинде эле. Ошо акырдын ичинде эле жасайм. Жамоо четине уголок коюп, рейс Жок, жасайсыңар. антпай эле ушундай эле коюп жасайм дагы, анан эле сүйрөп барып эле сугарып турганга ошондой кыламын. Эми ал бул акча эмес ал эми. Ал эме болбогон акча эме ал эме. Болбогон акча, ал расходко эле кирип этем. Ошол буюрса. Жылкыларды айтып бериңиз эми, жылкыларды. Бул канча жылкы бар бул жерде? Жылкасы бул жерде 16 жыл, 16 жылкы бар. 16 жыл. Булар бордо болуп калгандар, Бордого киргендер. Кулундар. Кулундардан азыр бул жерде 17 кулун бар. Өткөндөрү өттү, кетип атат чекесинен, Кудай буюрса. Жакшы. Жакшы да болуп атат буюрса. Эми мына ошо кулунду айтып бериңиз эми. Атты кийин айтып бересиң. Кулунду базардан сатып аласыңар. Бүт базардан сатып алган кулундар. Эркек кулундар бар. Бүт эркек кулундар. Байлоого кирди. 15 эле күн болду. Кудай буюрса, муну февралдын аягына алып барамын. Февралдын аягына ошондо канча убакыт болуп калат? 3 айга бордого киргизип атам, 3 айдан кийин анан келет буюрса баасы. Буларды сиз сатып аласыз, 3 ай багасыз, кайра эле сатасыз. Кайра эле сатам. Базарга же этке өткөзөсүз. Жок, базарга эле этке келсе этке кетет. Базарга болсо базарга кетет эми. Ыгына жараша кылам да. Акчасын берсе болот. Ооба, акчасы берсе болот. Бул эми кандай багып атасыз? Неме рациондорун айтып кетиңиз эми. Эртең менен саат 8-те жем берем. Жем бересиз. Саат 9-та чөп салам. Чөп саласыз. Канча өлчөмүн айтып кетиңиз. Өлчөмү азыр тайлардыкы пока азыр 200 граммдан адыра жеп атат. 1,5 килограммдан чөп жеп атат. Чөп кара беде. Жок, табигый чөп. Бизде табигый чөп деп коебуз. Түштө болсо саат 1-де сугарам. 2-ден баштап арпа чөп салам. Арпа чөп саласыз. Арпа чөп салам. Саман. Саман дейби? Жок, саман арпасы да бар да. Арпасы да бар. Арпа башы менен. Башы менен. Жем катарда. Жем катарда кетет. Саат 7-де адыра берем кайра. Адыра ошону эмнени адырасың? Арпаныкы. Арпаныкы. Бизде ошол арпа эле да. Атбаш районунда арпа эле эметилет да. Анан буюрса арпа берем. Кайра саат 8-те арпа чөп салам.
Бул ошо менен акыркы ужин болду, э? Акыркы ужин болду. Ошо менен бүтөт. Ошондо, ушул тай, кулун канча жем жеп атат бир күндө? Бир күндө ошо Насир пока 400 граммдан жем жеп атат. Адыра жеп атат 400 граммдан. Плюс жанагы неме? Плюс жанагы берки арпасы да бар. Баштай оорулган. Эми акырындык менен ошол 200 граммдан баштап көбөйүп жүрүп отуруп, 1,5 килограмм, 2 килограммга чейин арпа берилет. Арпа жейт. Негизи акырындык менен көндүрөм, баягы ашказанын иштетип, эметкенге ошондой кылып келатам. Былтырдан бери мал байлап, буюрса ийгилигин көрүп келатам, Кудай буюрса. 3 ай, э? Буларга бул мына кулундардын немеси, деги эле жылкынын. Жанагындай бир неме жактарынан айтып кетиңиз эми. Кандай десем, ооруп кала турган, кандай бир чөп жебей кала турган, ушундай жактар болуп калабы булардын? Булардыкы сөз болот да, болбой коймок белем. Мисалы үчүн бул асыр тайлар, буларда асыр сакоо чыгат. Сакоо чыккан кезде дарылаш керек, аларды дарылайбыз чекесинен. Буюрса морек арпа жегенде сакоо көп чыкпайт. Бул жылкыныкы сакоо эле оорусу. Анан жакшы эле буюрса. Анан алардын баарын тең дарылап атабыз чекесинен. Эмне дары бересиңер абы? Келгенде албен. Келгенде курт түшүрчүн албен беребиз. Анан тиги эмне деген дары бар эле? Атын унутасыз. Атын унутуп атам. Тиги ашказанды иштеткенге жанагы аппетитин ачкан дары бар экен. Көчөгөн эле сайдым эле атын унутуп калдым. Ошо семирте турган химия эмес аба? Химия эчтеке берилбейт. Бул жөн аппетитин ача турган эле. Аппетитин ача, көбөй. Мен дары менен андай дары менен пайдаланбайм. Кыскасы аппетитин ача турган дарыны саям, албен берем, болду, башка эчтеке дары пайдаланбайм. Азыр ошону көп сурап атышат азыр. Семирте турганды сурап берчи, кантип семиртет. Андай кишини мен жолуктурган жокмун, жигиттер. Ошондой сайып семиртилген кишини жолуктурган жокмун. Эми аба, бул жылкыларды айтып кетиңиз сен, бул кулундарды. Эми жылкыларга эртең менен киши 300 грамм, 400 граммга чейин берем, жашына жараша берем. Бу жерде кунандар бар, быштылар бар, чоң аттар бар. Алардын салмагына жараша арпа берем. Асты 1-2 килограммга чейин жейт. Бир жегенде. Кечкисин да ошол сыяктуу эле берем. Өсүнүн жашына жараша берем. Ар биринин өсүнө. Жанагы тайлардыкындай эле булардыкы деле 2 килограммдан чөп жейт. Эртең менен 2 килограмм, түштө 2 килограмм, кечинде 2 килограмм. Чөп берем. Арпа, чөп. Берем. Ага, эми суроонун главныйсын берейин эми. Главный суроону берейин эми. Бука багат, мен көп бука окандарды тартып калам. Жылкыны аз байлайт. Биз жактан мен. Анан основном бука байлап койт. Ошолар айтат. Бир букадан 15 миң үстү 20 миң сомдун тегерегиндеги пайда таштайт дейт. Буканы 6 ай, 5 ай, 7 ай кармагандар бар. Эми ошол 20 миңдин тегерегине акча таштайт экен ошо 6 айда. Бунун ошо букадан минус плюстарын айтып кетиңиз эми пайда. Эми бул мындай да. Мен биринчи жолу эле киргизип атам аса пока. Андан азыр быйыл эле ишке ашып, быйыл эле жаңыдан баштадым. Мисалы үчүн ар бир жылкыдан Кудай буйрса 10дон кем эмес көрөм. 10дон кем эмес, 10дон кем эмес көрөм. Жылкылар дагы 3 ай байланабы, же канча байланат? Эми жылкыны 3 айга чейин байлайсың, эми ал мисалы үчүн 40 күндөн кийин жылкы этине келет өзү. 40 күндөн кийин эле. 40 күндөн кийин эле келет. 1,5 айда эле, 1,5 айда эле келет. Анан анын өсүнүн этине жараша болот. Эми өтө арык болуп калса 3 айга чейин байланат, болбосо 1 ай байланат, 2 ай байланат. 1 ай байланчысы бар, 2 ай байланчысы бар. Тең эле жылкы баласы өзү тез оңолот, Тез оңолот. Жылуу жерде. Жылуу жерде. А эгер суукта болуп калса, анда оңолушу кыйыныраак болуп калат. Ал жылкыныкы өтө эле кыйын. Буларды деле карап туруш керек. Ушундай болгон. Анда аба эми ушинтип жылкы байлайын, ушинтип сарай салайын деген жаштарга бир
Эки ооз советиңиз болсо айтып кетиңиз. Эми мен жаштарга айтарым эмне? Эми жаштар мынакей көрүп атасыңар сарайды. Ушундай кылып сарай салгыла. Бул элдик. Эл үчүн кызмат кылышыбыз керек. Мына мисалы үчүн жанагы сыртты жайытты асыр бүтүрө малдын баары талкалап атат. Андан көрө ушинтип алып келип бордоп жайытты экономдосок болот да. Ооба. Жайыт жетишпей жатат. Жайыт асыр деген жетишпей баратат. Мал уже көбөйүп баратат. Анан ушундай байласак эле Кудай буйрса жайытыбыз да өзүбүзгө эконом болуп калат. Анан бул жумушка да жакшы. Буйрса жакшы элеме? Жумуш ордуна керек да бир 2 киши алыш керек экен. Мен азыр жаңгыз болуп, жаңгыз бул астын тазаламай, суу бермей, сылап сыйпап тарап туруш керек. Бул жылкы баласында да тарап өтүп турса, ошончолук жакшы болот, батон болот. Анан жаңгыз болуп үлгүрө албай атабыз. Ошондой иш менен заниматься кылса, 1-2 кишиге жумуш орду чыгып калмак. Жумуш орду чыгат. 1-2 эмес керек болсо алса болот, 3-4 кишини алса да болот. Талаада иштегенге, чөп той жыйнаганга кишилер керек болот. Анна Абаске чоң рахмат. Иштериңиз илгери болсун эми. Сага да чоң рахмат. Өмүрлүү болгой. Элдин кызматын кылып жүрөгөй. Акжолтой. Ошентип дагы буйрса, дагы ферманы сарайдагы толугу менен бүтүрсөңүз, кайра келип тартып кетели дагы. Буйрса, Ооба. Кандай болду? Биринчи оборот, биринчи жылкы оборот кандай болду? Ошону айтып бериңиз бизге. Ошондо кийинкисин ийгилигин айтып берем. Ооба, буйрса. Жигиттер, аныңтан лайк бекер, лайкты басабыз, былчыйта. Ошондой болгон кулундар жана чоң аттар. Бияктан дагы бир көрсөтүп коеюнчу. Өтө сон кирип карасаң көзүң кубанат.